Асылгүл Наркулова Ош шаарындагы Валентина Терешкова аттындагы жатак мектепте 12 жылдан бери англис тили сабагына мугалим болуп эмгектенет. Ал быйылкы жылы жылдын мыкты мугалими кара сунагына катышып, республикалык этапта байгелүү орун делеген. Мунун натыйжасында шаар мэриясы тарабынан ардак грамота менен сыйланып, агартуу министрлиги төш белгисине татаган. Аталган мугалимдин айтымында акыркы жылдары мамлекет тарабынан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, мугалимдердин аброю кыйла жогорулаган. Билим берүү тармагында аябагандай чоң бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Айта кетсем, биздин Валентина Терешкова аттындагы мектеп толук кандуу жаңыланып берилди. Ал жерде бардык интерактивдүү доскалар, окууга, сабак өтүүгө бардык шарттар бар, камтылган. Мына ушул дагы мугалимдер үчүн чоң колдоо деп эсептейм. Себеби мугалимдер бул ийгилик жаратуучу. Ийгиликти кимдер жаратат? Албетте окуучулар жаратат. Окуучулардын ийгилиги бул мугалимдердин ийгилиги деп эсептелинет. Ийгилик жаратуу үчүн бизде бардык шарттар болушу керек. Ошол шарттардын бардыгы учурда бизге түзүлүп жатат. Иш-чарага жалпы 300гө жакын мугалим катышты. Алардын ичинен 30дан ашууну грамота жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Мугалимдер билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр, анын ичинде 12 жылдык окуу системасы ийгиликтүү башталганын белгилешти. Алар санаа иптештеринин алкагында берилген ноутбуктарда натыйжа берип жатканын айтышып, технология жаатында дагы бир катар шарттарды түзүп берсе жакшы болот эле дешет. Бул ошол Алтын казык деген программанын негизинде азыр табигый тагылимдер боюнча мектептин дээрлик 65-70% мугалимдер ноутбук менен камсыз болушту. Эми мындан ары дагы алдыга кадам таштай турган болсо, ушул технологиялык жабдуулар менен дагы да болсо мугалимдерди камсыздоо, бир эле мугалимдер эмес окууканаларын соңку үлгүдөгү бир интерактивдүү доскалар менен, жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздаса, мен ойлойм дагы да билим берүү жакшы болот. Иш-чара концерт программа жана сахналаштырылган көрүнүштөр менен коштолуп келген конокторго тартууланды. Жыл башынан бери шаар боюнча 16 орто мектеп жана 14 бала бакчасы капиталдуу оңдоодон өткөн. Ал эми республикалык олимпиада сынагында 10 окуучу байгелүү орундарды камсыз кылса, 3 окуучу биринчи орун делеген. Мындан сырткары жалпы республикалык тестирлөөнүн сапатын жакшыртуу боюнча шаардагы 700 мугалим жергиликтүү бюджеттин эсебинен 740 сааттан турган атайын окуулардан да өтүшкөн. Ошондой эле мугалимдердин жетишсиздигин жоюу максатында жогорку окуу жайлар менен тыгыз иш алып баруу жүрүп жатыптыр. Жалпы республикалык тестирлөөдө бардык эле аймакта босого балдар 30%, айрым учурда 40%га чейин өтпөй калат 11-класстар. Ошол маселени чечүү максатында дагы шаар мэри ушул депутаттардын колдоосу менен акча каражатын бөлүп берди. 70 мектептен 10 стратегиялык предметтен 700 мугалим, аларга кошулуп 70 директор жана окуу иштери боюнча орун басарлар, ушу сынчыл ойлонуп өстүрүүдөгү окуу жана жазуу, STEM жана башка алдыңкы усулдарды 740 саатта окушту. Бул Ош мамлекеттик университети менен түзүлгөн келишимдин негизинде ушу билимди көтөрүү институту менен биргеликте өткөрүлдү. Биз ойлойбуз, бул аталган пилоттук долбоор өзүнүн жемишин ушул 840 мугалимибиз кийинки жылкы ушул 2026 жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдө сөзсүз мыкты жыйынтыкты берет деп. Ал арада 2026 жылы мугалимдердин айлыгы 2 этап менен жогорулай турганы айтылды. Анда сааттар кыскартылбай, айлык акы мугалимдин иш натыйжасына карап көбөйтүлөт. Окуучунун билим сапаты жогорулаган сайын мугалимдин айлыгы да жогорулайт. Белгилей кетсек, ЮНЕСКОнун уюму 1994 жылдан бери 5-октябрь күнүн мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары бекиткен. Кыргызстанда да бул салттууланып 2014 жылы өкмөттүн токтому менен 5-октябрь расмий түрдө билим берүү кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Өлкө боюнча 94 миңге жакын мектеп мугалими бар. Алардын 33 миңден ашыгы шаарда, 60 миңден ашыгы айыл жергесинде иштейт. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ.